Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жопа Бекматова дейт. Айнагүл Тургунбаева. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга кутман кеч. Азырынча чогулай элек окшойбуз, Салам. Саламатсызбы? Жалынбек Жантураев дейт. Саламатсыздарбы? Эфирди чыдамсыздык менен күтүп жаттым. Эмнегедир интернет жакшы иштебей, ушу түз эфирге чыгуум абдан кыйын болду. Менин үнүм жакшы эле угулуп атабы сиздерге? Жакшы. Урматтуу марафончу эжелерибиз, сиңдилерибиз, бүгүн YouTube'га видео жүктөбөгөнүмдүн себеби көптөгөн түрдүү суроолор менен кайрылып жатышат да. Ошолордун суроосун мен ушул жерде баарыңыздардын астыңыздарда ушундай суроолорго жооп берейин деп, ушундай суроо жооп кылайын деп чечтим. Эгерде сурооңуздар болсо бериңиздер, анда эмесе эч кандай сурооңуздар жок болсо, мен сиздерге бир жакшы темада сүйлөп берейин. 27 августта боло турган Аялдын магиясы аттуу онлайн сабагыма даярдык көрүп, ушинтип студияда отурабыз. Түрдүү медитацияларды, аффирмацияларды, көнүгүүлөрдү, психологиялык аябай сонун сабакка даярданып жатабыз, түрдүү пландарды коюп жатабыз. Ошондуктан ошол 27 августка чейин, эгерде каалоочулар болсо, Аялдын магиясы аттуу онлайн сабакка катталсаңыздар болот. Азыр бизде адамдар аз экен. Азырынча кошула элек окшоо, чек күтүп, азырынча киреше элек окшойт. Ошентсе дагы мен сиздерге бир жакшы темада, бул аялдарга тиешелүү тема. Бул жерде мен сиздерге марафон башталгандан бери пландарды түзүп бергем. Эртең менен аткарыла турган көнүгүүлөрдүн түрдүү көнүгүүлөрдү жасаңыздар деп, психологиялык жана түрдүү техникаларды. Ошолордун көпчүлүгүн жасасаңыздар, көпчүлүгүн кээде жасабай калып атасыздар. Мен баарын билип турам. Кээде жалкоолугуңуздар тутуп жасабай калып атасыздар. Уйку баары бир адамды азгырат. Уйку деген ширин. Кээде мен деле чарчап тура албай калам. Анткени мен эртең мененки таңдын ушундай кереметин мен качан сезгем? Магия утра деген китепти окугандан баштап эртең мененки таңдын ушунчалык бир керемет экенин сезгем да. Анткени ошол китепти окуп бүткөндөн кийин мен ошону жашоомдо колдонуп көрүш үчүн эртең менен тургам. Туруп карасам, эч бир адам жок. Ушунчалык кандай десем, бир Кудай менен түздөн түз сүйлөшкөндөй эле болосуң да. Кадимкидей бир жакшы сезимдер пайда болот. Сонун өзүң жеңил сезип, көчөдө айланып жүрө бергиң келет. Ошол кезде мен где-то бир 10-15 күндөй тынбастан эртең менен 5-5:30 туруп баштадым. Түрдүү максаттарымды коюп, Кудайдан суранып, биринин артынан бири уже ошол койгон, тилеген максаттарым баары аткарылып баштагандан кийин мен ошол таңдын эмесине ишенип баштадым. Көптөгөн оорулардан айыкты. Мисалы эртең менен туруп, бир аз прогулка кылып, көчөгө чыгып келгенден кийин үйгө келип сөзсүз түрдө медитация жасайм да.
жок дегенде бир 10-15 мүнөт медитация жасагандан кийин жанагы мен сиздерге айтпадымбы, аффирмацияларды өзүңүздөрдүн жашооңуздарга жана кагазга бүтүндөй негатив проблемаңыздарды, өзүңүздөргө жакпаган сапаттардын баарын жазып туруп, аягында дагы бир барак алып туруп, ошонун карама каршы жакшы сапаттарын жазыңыздар. Мисалы, мен семизмин, мен толукмун десеңиздер, мен келбеттүүмүн, мен сымбаттуумун дегендей жакшы сөзгө эме кылыңыздар, алмаштырыңыздар деп жазгам. Мен ошондой кылгандан кийин билбейм, эмнегедир эч кандай бир мындай өзүм жеңил сезип, көзгөдөн эч кандай өзүмдүн минус жактарымды издебей, мен могул беттерим толук экен, мен арыкташым керек экен деген бүт комплекстер жок болду. Аффирмациялардын керемети аябай сонунда. Аффирмацияларды биз оозубузду эмнеге, жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө берген Кудайым. Ошондуктан жанагы аффирмацияларды сиз адат кыла алышыңыз керек. Мисалы, мен бактылуумун деп айта берсеңиз, ошол орустар айтмакчы, на клеточном уровне бүт клеткаларыңызга, могу кожадагы ар бир денеңизге ошол сөздөр сиңип, кадимкидей бактылуу жашап калат экенсиз. Анткени эртеден кечке жумушта же болбосо интернетке баш баксаңыз деле, башка көчөгө баш баксаңыз деле, баары эле могул правительствону, жогорку кеңештеги ошо депутат бүт баарын ошолорду вирустарды сөз кылып, баарын эме кылып, бүт адамдарга негатив сиңип бүткөн да. Ошол негативден арылыш үчүн адам өзүн тарбиялаш керек. Ошондуктан жана аффирмацияларды тынбай айтыңыздар. Бош калганда эле ошо аффирмацияларды айта бериңиздер деп мен сонун жана карантин убагында айтыла турган аффирмациялардын түрлөрүн мен сиздерге жибергенмин. Ошондуктан ошолорду тынбастан айта бериңиздер. Азыркы учурда жана суроо беребиз деген кыз келиндер, бир келин бар болчу, аябай важный вопросум бар, жооп берип коюңузчу деп азырынча кире элек экен. Ошондуктан биздин жана динибизде дагы эрте менен багымдат намазына сөзсүз туруңуздар деп айтканын себебин, азыркы учурда окумуштуулар эми далилдеп, эми аныктап, китептерди жазып, том кылып, бир эле эрте менен тургула, эрте менен турсаңар ырыскыңар көбөйөт, Кудайым ырыскы бөлүштүрөт экен деген сөздүн ичинен эле жанагы Американын же башка бир улуттардын эмеси, окумуштуулары 5, 6, 10 томдук кылып китептерди ошол бир эле сөздү маанисин чечмелеп түрдүү китептерди жазып атышат экен. Фаберликте да ушундай сабактар болот. Аффирмацияны аябай катуу кабыл болуш керек дейт. Аффирмацияны айтып атканда башында өзүң мындай өзүңө жакпайсың, эмнеге мен айтып атам муну деп өзүңө мынтип жинденип башында аябай кыйын болот. Кийин уже адат болуп калат ошол аффирмациялар. Кимдир бирөөнүн жашоосун ушак кылып сүйлөп олтургандан көрө ушундай аффирмацияларды айтып турган пайдалуураак деп ойлойм да. Ошон үчүн мен дагы жана марафон катышуучуларга, 30 күндө өзгөрүү деген марафон катышуучуларга аффирмацияны тынбай кайталаңыздар деп айтам. Аффирмациянын керемети аябай жакшы. Мисалы, сиз аффирмация айтуу менен бирге, мисалы, мындай жакшы сөздөрдү айтсам эле эмне максаттарым орундалып калабы деп эч бир мындай чудога ишенбеген адам болсоңуз, мындайча айтканда, элестетиңиз да, мисалы, аффирмацияны мен сиздерге кантип түшүндүрүп берсем, элементарный бир мисал келтирип, психологически сиздерге түшүндүрүп бере турган болсом, сиз ресторанга барсаңыз же кафеге барып олтуруп тамактанайын деп киргениңизде, официантка сиз сөзсүз түрдө заказ бересиз. Түрдүү тамактарды эмнени болсо да өзүңүз каалаган нерсеңизди официантка заказ бересиз. Ал нерсени заказ бергениңизден кийин официанттын артынан сиз кухняга кирип, менин заказым кылып атабы же менин заказым кылбай атабы, эмнелерди кошуп атат, рецепти кандай экен, кантип жасап атат деп сиздер кызыгып артынан кирбейсиздер да. Ошондой эле аффирмация сиз Кудайга өзүңүздүн максаттарыңызды айтып атасыз деп, кандай десем, сиз заказ берип атасыз өзүңүздүн жашооңузга. Мисалы, мен бактылуумун деп ошол Кудайдын эмесине жеткирип атасыз. Эгерде мен вечно ушундай бактысызмын, эмнеге мен ушинтип жаралып калдым дей берген болсоңуз, Кудай сизге ошол эле жашоону кайра кайталап бере берет.
ошол жанагы мен айткан окуяда мисалы кухняга кирбей ошол жерде заказыңызды күтүү болуп турасыз. Ошол аффирмацияларды тынбай айтып эле ошол максатыңыздын аткарылышын жөн гана күтүү болуп турасыз. Анткени сөзсүз түрдө аффирмацияларды айтканыңызда обязательно аткарылат. Сөзсүз аткарылат. Аял канткенде бактылуу болот дейт. Аял канткенде бактылуу болот. Аялдын бактылуулугу түрдүү жолдор менен бактылуу болсо болот. Мисалы өзүн эмнеден бактылуу сезет? Жаңы көйнөк кийгенде бактылуу болот. Күйөөсү менен жакшы жашоодо жашаса бактылуу болот. Айтор ар бир аялдын өзүнүн бактылуулугу өз алдынча. Мисалы бир күн болсо дагы, мисалы жолдошуңуз менен аябай бир жакшы эркелешип, сүйлөшүп, тамашалашып жашаган болсоңуз, ошо бир күндүк бактылуу өмүр болбойт дейт го, бактылуу күндөр болот дейт. Эгер ушунчалык бактылуу болгуңуз келсе, эрте менен туруп, бир күндүк ишиңизди пландап, эртеси күнгө дайым немелер, бир эртеңки күндөрдүн пландарын коюңуз. Бактылуу болуш аябай эле оңой. Мисалы, сизди бирөө капа кылып аткан болсо, кимдир бирөө сиз жөнүндө жаман сөздөрдү сүйлөп атса, сиздин жашооңузга башын тыкмалап, ушундай ушактарды сүйлөп, сизге бир покой бербей аткан болсо, сиз просто игнор кылып салыңыз. Просто аларды маанайыңызды түшүргөнгө эч качан жол бербеңиз. Ошол эч кандай, мисалы, кандай десем, сизге балким акча жетпей атса, өзүңүздү бактысыз сезип аткандырсыз. Бул жөнүндө мен жана бүгүн бир пост жазгам. Психолог, мен дагы ушундай психологдордон кеңеш алып, түрдүү сабактарга катышып, түрдүү кеңештерди сурап турам. Анан ошол бир аял тынбай эле менин эч нерсем жок, мен эч нерсеге жетпедим, ушул 45 жашка чейин иштейм, кечке балдарым анашпайт, жолдошум анашпайт, ушинтип аябай проблемаларын айта бергенден жанагы биздин психолог айтат: ооба, сенде чындыгында эч нерсе жок экен, машинаң жок экен, үйүң дагы жок экен, жумушуң дагы жок экен деп аябай ушинтип айтып келатканда, тиги ил айырды. Ооба, менде чындыгында эле жок деп. Анан дагы ойлонуп туруп, сенде бир неизлечимый болезнь жок, инвалидность жок, сенде дагы бир миллиондогон карыздар жок, үстүңөн келип сени күн сайын тебелеп аткан адам жок. Сен эркин адамсың. Ушул жок нерселериңе дагы кайгырып атасыңбы? Башка акчаларга, акчаң жок болсо, машинаң жок болсо, үйүң жок болсо, иштесең табасың. Анан эмнесине кыжалат болосуң деп аябай мындай жакшы сөздөрдү айтканда, ошонун сыңарындай, билбейм, акча, үй, мына ушулардын баарын сиз Кудайга просто тапшырып салыңыз. Кудайга бериңиз дагы, күн сайын дуа кылганда, Кудайым, ушулардын баарын мен сага тапшырдым, мен сага бердим. Сенин колуңан келет, сен ырыскы берүүчүсүң. Жана айткан го сиздерге, Аллахтын 99 атында кыргызча котормосунда эң сонун аффирмациялардын эң күчтүүсү мына ушул Аллахтын 99 атында. Мисалы, ырыскы берүүчү деген ар-разаки деп тынбай ушул сөздөрдү айта берсеңиз, Кудайдын кулагына жетет го сиздин сүйлөгөн сөздөрүңүз. Эгерде ушунчалык үйүңүздө скандал болуп, жолдошуңуз менен же аялыңыз менен же кимдир бирөө менен ушинтип урушуп аткан болсоңуз, жанагы тынчтыкты сүйүүчү, тынчтык берүүчү, тынчтыкты орнотуучу дагы кандайдыр бир ушундай переводдору бар. Ошолорду карап туруп, 3 атын, жок дегенде 3 атын алып туруп, ошолорду кечке чейин айта берсеңиз, ошол кандай максатта айтсаңыз да ошолордун баары аткарылат. Өтө сонун бул. Аллахтын 99 атын керек болсо биз жаттап, уктаганда ойгонобуз го, ошондо дагы биз ойгонуп бүткөндөн кийин дагы айта беришибиз керек экен да. Өзүбүз билбей калып башка нерсеге алаксып жүрө бергенде дагы биз ошол Аллахтын 99 атын сөзсүз түрдө айтышыбыз керек. Анан жана дагы мага жаш келиндер жазат, жолдошум менен жакшы, мага кам көрбөйт, мени жакшы көрбөйт, биз ушинтип сууп баратабыз деген сыяктуу түрдүү проблемаларды айтып, бири-бирибизди түшүнбөй атабыз деп. Анан ошолорго деле мисалы мен жанагы видеолорду бөлүштүм. Марафондун биринчи күнүнөн баштап мына 25 күнүнө чейин тынбай видео киргиздим. Ошолордо мен эң пайдалуу техникаларды сорттоп
жакшысын пайда бере турганын анан сиздерге тартууладым да. Мен сиздерге айтып атпаймынбы, хопонопоно деген техника бул аябай сонун. Мисалы аялдардын магиясы деген мен сабагымда, аялдардын магиясы, аялдардын колунан баардык нерсе келет. Керек болсо эркекти эч кандай бир урба күчү жетпейт да урганга. Урбай деле эч кандай бир жаман сөз айтпай туруп деле мына ошол оюнда ошол эркек жөнүндө жаман сөз, жаман ойлодубу, негатив ойлодубу, ошол эркек жөнүндө бир ушинтип жини келип, ички дүйнөсүндө ушинтип өзү менен өзү туталанып жаман көрүп жүргөн болсо, жанагы эркек өзүнчө эле жыгылып түшөт, мындай ооруп калышы мүмкүн же кандайдыр бир кырсыктарга жолугуп калышы мүмкүн. Аялдын күчү бүт баары могул оюнда. Аялдын энергиясы менен эркектин энергиясы мындай салыштырып көргөндө аялдын энергиясы 9 эсе күчтүү экен да эркектердикинен. Мисалы мына эркектер физикалык жактан эле күчтүү болушу мүмкүн. Алар тренировка кылышат, сырткы келбетине карап туруп аябай күчтүү экенин билебиз. Бирок эркектердин, аялдардын күчү, энергетический күчү эркектердин физикалык күчүнөн да 9 эсе күчтүү. Канчалык күчтүү болбосун, канчалык тренировка кылбасын эркектер, аялда эгерде мына аялын ыраазы кылбаса, аялын дайыма кемсинтсе, аялы ошол күбөсү жөнүндө жаман ойлорду ойлоп жүргөн болсо, ал эркек мындай кандайдыр бир мындай кырсыктарга сөз калып калышы мүмкүн да. Ошол жана мен бир китепте окуганда жана байлардын бир правиласын окудум ошол китепте. Байлар мисалы өздөрүнүн жумушун, өздөрүнүн дагы эмесин түрдүү ийгиликтерге жетүү үчүн тапкан акчаларынын 10%-ин аялдарына берет экен. Анткени аялына берген, аялын сүйүндүргөн эмеси, аялына кеткен короткон акчалары 10 эсе болуп кайра кайтып келет экен. Ошондуктан аялдар бир гана мына жакшы ойлорду ойлоп, жакшы сөздөрдү айтып гана эркекти оңдой алат. Башка бир ажылдап, сүйлөп, кыйкырып, бакырып, издеваться этип, андай эч кандай бир эмеге жетпейт да. Мисалы, мейли ал кандай алкаш болсун, мейли жаман мүнөзү ушундай тиран болсо дагы, мисалы мен тиран эмес, мен анчалык эле жаман эмес, балким мындай жаман мүнөзү бардыр. Ошондой болгондо мен сиздерге айткам, ошол аялдын алаканында биотоктору болот экен да. Ошол алакан менен эме кылып, алаңдап эле алаксып калып атам. Ошол күйөөсүнүн маңдайына колун коюп, жанагы жакшы сөздөр бар. Мен сени сүйөм, мени кечир, өкүнөмүн деген сөздөр бар. Мен ошол хопонопононун жанагы сөздөрүн айткам. Ошолорду ичиңизден кайра кайталап уламы, кайталап айта берсеңиз, жанагы сиздин эмеңиз менен, энергияңыз менен жолдошуңуздун мүнөзү аябай тез эле убакытта оңолуп кетет. Жок дегенде бир жума кайталап көрүп, ушул ушунчалык капа болуп жүрсөңүз дагы күйөөңүзгө бир жума практика кылып көрүңүздөр. Мындайча айтканда эксперимент кылып көрүңүз. Ошондо өзгөрө турган же өзгөрбөй турган күйөөңүздүн эмесин, характерин өзүңүз билип аласыз. Ошондуктан жана күнү да бир эме бала жазыптыр. Мен аялым менен да сүйлөшүп көрүңүзчүбү деп. Аялым менен мен эме кыла албадым. Сүйлөшө алган жокмун, анткени бирөөнүн семьясына кирише албайсың го, ким кандай мүнөздө, эмнеге урушуп атат. Ошо мен күткөн адам кирген жок түз эфирге. Аябай суроосу аябай оор экен. Эмне деген суроо экен мен билген жокмун. Ошондуктан мен аялыма бербейм акча дейт. Жакшы. Ошо кыздар. Бул жакта мага WhatsApp'тан эме кат келиптир. Жарым сааттан кийин түз эфирге байланыша алачы дейт. Ошо. Бул жерде барбы марафонго катышып аткан кыз келинде эрежелер барбы? Мен марафонума катышып жаткан.
Тургунбаева Рамуза. Саламатчылык. Мен кайтышып жатам. Биздин группада аябай көп кыз келиндер бар болчу. Чыдабагандар, колунан келбегендер, аябай жанагы алсыздар чыгып кетти. Эч бир эмеге башында баштаган жок, аягына чейин да чыккан жок. Андай башын баштап туруп аягына чейин чыкпаган кыз келиндер бар го. Мисалы бир ишти баштайт, дагы кийинки ишке жакпаган болсо кийинки ишке секирип өтүп кетет. Ал иш жакпаган болсо дагы кийинкисине секирип өтүп кетет. Айтор мындайлар эч качан эч бир эме жетпейт да, убакыт өтө берет. Качандыр бир күн анан убакыт өткөндөн кийин айланасын, жан жагын карап отуруп, мен бул жашоого неге келдим, неге жеттим деп анан ошондо ойлонуп калат. Адамдын жашоосунун өзгөрүшү мына эки алаканында. Эгерде биз башыбызга бир кыйынчылык түшүп калган болсо, бул маңдайыңа жазылган, тагдырыңа жазылган деп бизде айтышат. Маңдайга жазылган, ушул тагдырга жазылган бүт бардык кандай гана проблема болбосун биз өзгөртө алат экенбиз. Биздин колубузда экен. Анткени Кудай бизге тандоо укугун берген экен. Өзүң каалаган жолду танда. Ошол кайсы жолдо жүрсөң, кайсы жолду тандаган болсоң, мен сага жардам берем деп айткан. Ошондуктан кандай гана жолду тандабаңыздар, кыздар, эжелерди мен билбейм, бирок мен өзүмдөн кийинки поколениедагы жанагы жаш келиндер бар го, турмушка чыга элек кыздар, жаш келиндер, ошондой менин каалоом ушу үй бүлө институтун ушундай жакшы бекемдеш үчүн түрдүү эмелерди, сабактарды өтүп, ушу жардам бергим келет. Ошондуктан эгерде кандай проблемаңыз болсо, акырын эле шыбырап айтып койсоңуз, мен эртеден кечке ошол үйдө сиздер менен биргемин. Дагы мындан кийин дагы марафонду дагы улайын деген ойлорум бар. Буюрса, кайнене менен мамиле айтыңызчы дейт. Кайнене менен мамиле кандай, мисалы, бири-бирин түшүнбөй калабы, урушуп калабы? Кайнене менен мамилени мен ушу марафондун башында биринчи адам өзү өзгөрүш керек. Өзү өзгөргөндөн кийин жанагы айланасындагы адамдар жүрөгүмө апа дейм. Мен кайненеме апа дейм, бирок жүрөгүмөн апа дейм келбейт. Түшүндүм. Марафондун башында биринчи күндөрү ушул адам өзүн өзгөртүш керек деп бардык жерде айта беребиз. Адам өзүн биринчи кезекте өзгөртүш керек. Анан ошондо айланасында адамдар өзгөрөт. Анткени могул айланабыздагы адамдардын бүт баары күзгү сымал. Сиз күзгүгө караганда кандай өзүңүзгө көрүнсөңүз, сырттагы адамдар да сизди ошондой карайт, ошондой мамиле кылат. Ошондуктан канчалык жакшы мамиле күткүңүз келсе, ошончолук жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылырсаңыз, адамдар ошол нерсени кайтарат экен да. Анткени могул айланабыз ушул аалам өзү күзгү сымал экен да. Сиз эмнени чыгарсаңыз, сүйүү сизден чыгып атабы? Демек сизге сүйүү кайтып келет. Сизге башка адамдар да, жаратылыш дагы сизге сүйүү менен мамиле кылат. Жаныңыздагы адамдар, аялыңыз, жолдошуңуз. Азыр 1 мүнөт. Ошон үчүн кайненеңиз менен эгерде мамилеңизди жакшыртам десеңиз, сиздин өзүңүздүн милдетиңизди аткара бериңиз. Мейли жаман болсун, мейли сизди ушунчалык эме кылсын, эмне кылса дагы сиздин милдетиңиз. Анткени сизден кетпесин. Бул жашоодо эмне кандай гана иштер болбосун, ошо сизден кетпесин экен. Эгерде сизден кеткен болсо, аябай кыйын экен да. Көптөгөн ушундай сыноолорго туш келет экенсиз, көптөгөн эмелерге туш келет экенсиз. Кечиресиздер, мен азыр бул жакта башка сайттардан чакырып атышат. Буюрса дагы эфирге чыкканга аракет кылам.